Амансыздарбы, ардактуу ага эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 1-класстын 4-чейрегиндеги 6-сабакты өтөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз идиш аяк. Ал эми сабакты силерге түшүндүргөн жана ошондой эле өткөн Дакаева Перизат Абдивахаповна аттуу мугалимиңер. Балдар, китептин 62 бетин ачкыла. Бул кайсы идиштер? Келгиле чогуу окуйбуз. Вместе прочитаем. Чайник, чайник. Аш айры, аш айры. Кашык, кашык. Табак, табак. Чыны, чыны. Азаматсыңар, балдар? Эми балдар жооп бергилечи. Табакта эмне бар? Китеп 62 бети. Жооп беребиз. Табакта, мисалы, табакта в тарелке банан, жүзүм, алма, алмурут бар. В тарелке есть банан, виноград, яблоко и груша. Кийинки суроого, балдар, өзүңөр жооп берип жазгыла. На следующий вопрос сами ответьте и напишите в тетради. Табакта и бар. В тарелке есть огурцы и помидоры. На кыргызском пишем. Табакта эмне бар? Табакта ежевика на кыргызском, клубника, малина, так, эмне бар экен? Смородина бар. Вот 4 ягоды напишите. Чыныда эмне бар? Что есть в пиалке, да? В чашке. Чыныда чай бар. В пиалке или же в чашке есть чай. Чыныда молоко на кыргызском пишем бар. Чыныда кефир на кыргызском пишем, да? Бар. Чыныда на кыргызском пишите вода бар. Балдар, 4-чү көнүгү тексти окугула. 62 бет. 4-чү көнүгү ашканада. Бул ашкана. Ашканада идиш аяктар көп. Алар абдан кооз. Апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жуйбуз. На кухне. Это кухня. На кухне много посуды. Они очень красивые. Мы вдвоем с мамой убираем и моем посуды. Балдар, сөздүк дептерге кийинки сөздөрдү жазгыла, бирок менин артымдан кайталагандан кийин. После того, как повторите за мной, напишите данные слова в словарной тетради. Идиш аяктар. Идиш аяктар. Посуды. Жыйнайбыз. Жыйнайбыз. Убираем. Жуйбуз. Жуйбуз. Моем. Казан. Казан. Котел. Бычак. Бычак. Нож. Кашык. Кашык. Ложка. Аш айры. Аш айры. Вилка. Табак. Табак. Тарелка. Чыны. Чыны. Чашка или пиалка. Кесе. Кесе. Большая чашка. Балдар, иш дептерин ачкыла. Открывайте иш дептери. 37 бет. Идиш аяк толуктап жазгыла. Дополните. Я написала то, что вам необходимо написать на русском языке. Вам необходимо это на кыргызском написать. Как будет на кыргызском, вы уже знаете. Бул нож. Аны менен хлеб кесебиз. Вот хлеб, да, на кыргызском. Бул ложка. Аны менен суп ичебиз. Суп, бульон, это значит шорпо. Шорпо. Бул вилка. Это вилка. Аны менен лапша жейбиз. Лапша будет кесме. Балдар, үй иши сөздөрдү жаттагыла. Жаңы сөздөрдү жаттайбыз. Выучите новые слова.
Ардактуу ата энелер, урматтуу ага эжелер жана биздин кичинекей бөбөктөрүбүз сак саламатта, амандыкта кийинки сабакта көрүшкөнчө. Сиздер менен мен мугалимиңер Даткаева Перизат Абдивахаповна болдум.